Сириянын Идлиб провинциясында Турциянын 30 аскерин Россиянын аба күчтөрү тарабынан жок кылынды. Окуя 28 февраль күнү кечинде болду. Бул окуядан кийин Турциянын президенти тездик менен куралдуу күчтөрү менен чогулуш өткөрдү жана Турция президенти мамлекетине согуштук абалды киргизди. Ошондой эле Турция президенти НАТОдон жардам сурады. НАТОнун мыйзамындагы 4-толуктоонун негизинде кызматташ өлкөнүн эгемендүүлүгүнө коркунуч жаралса, ал мамлекет согуштук абал киргизүүгө жана НАТОнун куралдуу күчтөрүн жардамга чакырууга акысы бар. Америка тышкы иштер министрлиги Россияга нота жиберди жана Россияны бул иште толук күнөөлөдү. Ал менен бирге Евросоюзда Россияны согуш менен коркутуп жатат. Бул көрүнүшкө Россиянын жообу. Аба чалгындоо жүрүп жатканда Россия Турциядан аскерлери кайсы аймакта экенин сурап турган. Россия чабуул жасоодон мурун Турция ал жерде биздин аскерлер жок деп маалымат берген. Ошол себептен Россия өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ага карата Россия НАТО же Турциянын провокациясына өзүнө жараша жооп берерин эскертип жатат. Ошол эле мезгилде Россия жамааттык коопсуздукту камсыздоо уюмунун мүчөлөрүн чогулушка чакырды жана аскердик даярдыкта болууну дайындады. Бул маалыматтарга ылайык Евросоюздун тышкы иштер министри Жозеп Боррелл кырдаалды күчөтпөөгө чакырды. Анткени бул ири согушка айланып кетүү коркунучуна ээ. Турция Идлиб провинциясынын үстүндө учак жүргүзбөө аймагын кылууга суранып жатат жана Россиянын Турция аскерлерин өлтүрүүгө себепчи болгон адамдарды жоопкерчиликке тартууну суранып жатышат. Турциядагы Россиянын элчиликтерине Россия коргоо максатында кошумча аскер жиберди. Эскерте кетсек, буга чейин Турция Россия аба күчтөрүн биздин аймакка кирип кетти деп атып түшүргөн. Ал иште Турция адашып калдык деп кечирим сураган. Маалымат багы Россия 24.